Ошол видеодо деле кордоп атасыз да. Баягы эми кийинтектерге сөгүнүүтүн Апаңа окшоп сен аны менен Уктуп аткан баланы тургузуп атасыз. Тур деп. Көзүмө көрмөй жоголгун дейм. менен кетти деп onu мойнума Элдердин суроосу балада эмне күнөө деген болуп атат да. бирок туру өзүм мойнума алган. Баланын күнөөсү эмнеде болуп атат бул жерде? А? Иә. Баланы урган Дайла уйкум келет дейм. Апаңа кошуп урушум керек Ошо дейм. эмне күнөө балада? Апаңа өтпөш күнүгө урам сени. Аялыңар менен өзүңөрдүн сөзүңөр келишпей атса, же болбосо аялыңар телефонду албай атса да, балада эмне күнөө? Балага тигишпегиле да, баланы өзүңүз багам дегенсиз. Бала сиздики, аныкы эле эмес. Эмнеге баланы кыйнайсыңар да? Эки килейген адам туруп алыптыр, ызы-чыңарды өзүңөрдүн ызы-чыңарды чече албай баланы ортого салып кыйнап атасыңар. А кыйнап аткан ал эмес, кыйнап аткан конкретно сиз болуп атасыз. Эмнеге? Çok gep geçirin suraganda эмес да, геп акыл эсте да. Атасы видео тартып чыгарып жүргөн бала боюнча бүгүн мына алайда көчөдө жүрөм. Жаңы эле акимибиз кирип кетти бул жака. Соцзащита менен сүйлөштүм. Атамдын өзүнө да жолуктум, милицияга да бардым, атасынын өзүнөн да жолуктум. Иши кылып жыйынтыгы ушундай, бүт баары процедурына кетет. Азыр апасы да учуп келатыптыр Москвадан. Бүгүн түнкү 3-төрдө конот дейт. Булар конгондон кийин жанагы атын унутуп калдым, бир атайын семья бар экен. Ошол семьяга киргизишет экен. Ошол жерде убактылуу апасы менен баласы ошол жерде убактылуу жашайт экен. Бирок калган жумуштардын баары процедурына кетет. Баланы карап чыктык, денесинде көк ала жок баланын, бирок эми баягы кичинекей бала өзүңөр түшүнүп атасыңар, кээде атам урат деп айтып атат дагы, бирок кээде жок атам таптакыр урбайт деп айтып атат. Ал баягы кичинекей бала экен, эми бирок азыр медэкспертизага берилген экен бүт нерселер. Кийинки жумуштар ошол экспертизалардын баары чыккандан кийин кийинки жумуштар уланат. Анан мен сөз берем, бүт баары процедурна мыйзам чегинде кетет. Кичинекей балдардын бетин чыгарбагыла, эмне болуп атса дагы ушуну бир эске алып койгула, блогерлер силер дагы. Ал балдардын келечек жашоосу бар. Эртең алар жашайт, алардын достору бар, дос күтүп аталар, чоңоюп аталар. Анан силердин бир чыгарып жүргөн видеолоруңар үчүн анан өмүр бою ушул интернетте калат да. Бир нерсени угатканда ойлонуп иш кылгыла. Мунун артында мыйзам дагы турат. Алдын ала эскертип кетейин. Чыгарсаңар бетин жаап туруп чыгарууга жашына карап туруп. Анан бетти ачып туруп силер чыгарып койсоңор, конечно, силерге баары ызы салып жата бересиңер силер. Укмуш адамды коргоп аткандай болуп, келечегин ойлогула балдар.